Кыргызстанда акыркы күндөрдө вирус жуктургандарга караганда айыккандар көбүрөөк болуп жаткандыктан ооруканаларда орундар бошой баштады. Ошондой эле Бишкектеги күндүзгү стационарларга кайрылгандар башка күндөргө салыштырмалуу аз. Бактыга жараша өткөн суткада коронавирустан 1091 киши айыгып үйүнө жиберилди. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынан жана Жалал Абад облусунан. Атап айтсак, Бишкек шаарынан 329, Жалал Абад облусунан 195 жана Ысык Көл облусунан 137 бейтап ооруну жеңди. Ош облусунан 85, Чүй облусунан 84, Ош шаарынан 76 адам айыкса, Баткен облусунун 70, Нарын облусунун 67, Талас облусунун 48 тургуну сакайды. Ушуну менен Кыргызстанда пандемия башталгандан тартып коронавирустан айыккандардын саны 22 миңден ашты. Ошол эле маалда кечээ күнү бардык жасалган аракеттерге карабай илдетке чалдыккан 28 киши каза тапты. Ал эми 548 адамдын коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматованын айтымында, алардын арасында 8 медицина кызматкери бар. Лабораториялык тастыкталган учурлар Бишкек шаарында 9, Чүй облусунда 12, Ош шаарында 7, Нарын облусунда катталган жок, Ысык Көл облусунда 1, Талас облусунда 4, Жалал Абад облусунда 18, Баткен облусунда 9, Ош облусунда 5 учур. Мындан тышкары брифинг учурунда Айнура Акматова эч бир оорукананын жетекчилигине гуманитардык жардам алууга тыюу салынбаганын айтты. Буга чейин социалдык тармактарда медицина кызматкерлеринин башчыларына гуманитардык жардамдарды албоого тыюу салынганы жөнүндө айтылган маалыматтар тараган эле. Со стороны Министерства здравоохранения гуманитардык жардамдарды кабыл алууга болбойт деген Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан эч кандай официалдуу көрсөтмө, буйруктар берилген эмес. Убакыттан пайдаланып ыктыярчы эл аралык уюмдарга, ишкерлерге жана жөн гана жарандарга өлкөдөгү кыйын убакта пандемия башталгандан бери көрсөтүп жаткан көмөктөрү үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Айта кетсек, Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 33.844 миңге жетти. Коңшу Казакстанда болсо илдетке кабылгандар 84 миңден ашса, Өзбекстанда 21 миң, ал эми Тажикстанда 7 миң адамдан оору аныкталган. Мээрим Дүйшөналиева, Эмил Талайбек уулу, Пирамида.